Накей биз айтып өттүк, азыркы учурда жерлерде Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында ар кандай иш-чаралар өтүп жаткан учуру деп, ушуга Утурлайдагы бизге конокторубуз келип калган чагы тааныштырайын. Чыгыш адабияты жана искусствосы басма компаниясынын башкы редактору Назгүл Асанакунова жана ошондой эле котормочу Айзада Малабекова бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Сиздерди көргөнүбүзгө ушунчалык абдан кубанычтабыз. Жана ошондой эле бул жаныбызда турган китептер тууралуу, жана ошондой эле компания тууралуу бүгүн кененирээк сөз кылсак деп турган чагыбыз. Биз айтып өттүк, чыгыш адабияты басма компаниясы деп. Эң алгач ушул тууралуу сурасак, анткени азыр кыргыз элибиз экранын артында көрүп турган чагы, бул эмне болгон компания экен, бул эмне болгон китептер экен деп кичине болсо дагы суроо жаралат болуш керек. Андыктан келиңиз сизден баштайт окшойбуз, Бул чыгыш адабияты басма компаниясы тууралуу айтсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кадырлуу телезөрүүчүлөр, саламатсызбы? Биздин чыгыш адабияты жана искусствосы басма компаниясы бул Кыргызстанда 2016-жылы ачылган, Тагыраагы Бишкек шаарында. Биздин басма компаниянын негизги максаттарынын бири болуп, бул ошо чыгыш элинин адабияты, алардын тарыхы, маданиятына тиешелүү китептерди, адабий китептерди кыргыз тилине которуу болуп саналат. Тагыраак айта турган болсок, бүгүнкү күнгө чейин деги эле Кытай тилинен кыргыз тилине түз которгон мындай компания же болбосо бир басма канал болгон эмес Бишкекте, Кыргызстанда. Биз алгачкылардан болуп ушул жаатта иш жүргүзүп келебиз. Анткени Кытай тилинен кыргыз тилине которууда өтө чоң эмгекти талап кылат. Ошондой эле биздин кадрлар жетишсиз болушу мүмкүн. Бул жактан биз жакшы жолго түшүп, окурмандарыбызга жакшы китептерди тартуулап келебиз. Эң сонун, анан чындыгында эле алганда биз орус китептерин, орус авторлорунун китептерин, түрк элдеринин китептерин жада калса, баягы англис тилинен дагы кыргыз тилине которуп келгенбиз да буга чейинчи. Бирок Кытай тилинен кыргыз тилине которгон бир аз оорураак болсо керек. Сизден сурасак, сиз ушул котормочу экенсиз, Кытай элинин же болбосо ошол Кытай авторлорунун китептерин кыргыз тилине которуп келатып турсуз, бул кандай негизи? Биз эң биринчи баштаганда албетте өтө оор болду, анткени Кыргызстандын деги эле көп тажрыйбабызда жок экен да, кыргыз тилине түз которуучу. Ар кайсы булактардан издеп, ошентип жатып, албетте улуу эже агайлардын кеңешин алып, биз Кытай тилин жакшылап окуганыбыз менен кыргыз тилинде берүүдө бир аз кыйналып калып жаттык да, биринчи баштаганыбызда. Ошондо биздин улуу ага эжекелерибиз кандай жазышты, кандай которушту үйрөтүп, биз акырындан түптөлүп келе жатабыз десек болот. Чындыгында бул баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, Кытай тилинен кыргыз тилине которгон бул эң алгачкы сиздер болсоңуздар керек. Анткени буга чейин биз уккан эмеспиз, көргөн эмеспиз, түзмө-түз Кытайдын баягы Кытай элинин китептерин кыргыз тилине которуу дегенчи. Анан бул канчанчы китебиңиздер же болбосо канча жылдан бери которуп келатасыздар? Кененирээк айтып өтсөк, туура айтасыз. Негизинен багы которуу иштери абдан татаал процесс болуп эсептелинет. Ошол эле котормочу Кытай элинин маданиятын терең өздөштүрүп, ошону менен бирге кыргыз элине берүүдө мындай бир мүчүлүштүктөр кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн эки жакты тең абдан жакшы билген, эки тилди тең жакшы өздөштүргөн котормочу гана жакшы котормо жарата алат. Бул биздин басма компания тарабынан азыркы күндө 80ден ашуун китептер кыргызча алынды. Тагыраагы биз көбүнчө ушу илимий багытта да көп китептерди которобуз. Анткени өзүңүздөр билгендей, азыр баардык илимий булактардын баардыгы орус тилинде же башка тилинде да. Мисалы студенттерибиз же ошондой эле илимпоздорубуз атайын бир иштерди жазууда, илимий иштерди, изилдөө иштерин жүргүзүүдө маалымат булактарын таппай калышат да. Көбүнчө орус тилинде же англис тилинде болуп, ушул жактан дагы Кытай таануучуларга, деги эле философия илимдерине, ошондой эле балдарыбызга, студенттерибизге жеңил болду десек болот. Анткени ушу биздин басма компания тарабынан которулган китептер кыргыз тилинде болгондуктан
атайын студенттерибиз, илимпоздорубуз пайдаланып келүүдө. Анан бул 80ден ашуун деп атабыз. Бул ар тармактуу китептерди которобуз, илимий популярдуу, анын ичинен адабий көркөм китептерибиз бар. Ошондой эле этический сөздүктөрдү дагы которуп келүүдөбүз, окурмандарга тартуулап кытай тилинин, кыргыз тилинде жакшы самалыктарды ишке ашырып келүүдөбүз, Кудай буюрса. Азыр сөздүктөрдү деп калдыңыз, ошол Кытай, кыргыз сөздүгүн которгон бул эң сонун болуш керек. Анткени бул табылгыс бир айтып коебуз, дары деп айтсак болот болуш керек. Жаңы баягы Кытай тилин өздөштүргөн биздин окурмандар, студенттер кетчи эң сонун. Анан ошонун алкагында эле сиздер жакында абдан сонун бир иш-чара өткөргөнү жатыптырсыздар. Ушул тууралуу эми кененирээк маалымат берсеңиз. Жакшы. Негизинен баягы коңшулаш эл болгондуктан тарыхыбыз баары бир жерге барып куят десек болот. Анткени Кытай эли, кыргыз эли сыяктуу эле улуу элдердин, улуу династиянын катарын толуктап келген. Ал эми биз өзүбүз билгендей Кытайдын басым жазмаларында өзүбүздүн тарыхыбызды тактап келүүдөбүз. Ошонун негизинде мынакей жакында эле Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өткөн жатат Бишкек шаарында. Ошого карата ушул өнүккөн Кытай эл республикасынын төрагасынын Си Цзиньпин тарыхты баяндайт деген китебин басмадан кыргызчалап жарык көрдү. Бул китеп болсо, бул китептин ичинде негизинен ошол Си Цзиньпиндин өзүнүн баяндамаларында, орусча айтканда докладдарына түшүндүрмө берет. Женмин Жибао гезитинин редакторлору ошол Кытай Эл Республикасынын төрагасынын айткан докладдарын, окуган докладдарын түшүндүрүп берет. Бул жерде эмнеге тарыхты баяндайт деп турат? Анткени кайсыл өлкөгө барбасын, кайсыл провинциясына барбасын, сөзсүз тарыхка кайрылат экен да. Баягы азыркы күндө бизде өзүңүздөр билгендей тарыхы жок эл болбойт. Сөзсүз тарыхыбызга кайрылып, тарыхыбызды билгенде гана биз тарыхтан үлгү алып, биздин ата-бабалар кетирген каталарды кайталабаш керек деген бир кандайдыр насааттар камтылган бул китепте. Анан бул китеп жалпы окурмандарга, анын ичинен көбүнчө бийлик өкүлдөрүнө сунуштайт элек. Анткени бул үлгү болот деген ойдобуз. Абдан кызыктуу китеп. Негизинен ичинде бул бир гана Кытай тарыхына эмес, ар бир өлкөнүн тарыхына кайрылган учурлары бар да. Кайсыл өлкөгө барып сөз сүйлөсө, сөзсүз ошол өлкөнүн тарыхын же макала каптарын өзүнүн баяндамасында кошо комментарий иретинде аябай жакшы баяндамалар капталган бул жерде. Анан ошол негизинде дагы эле биздин Кытай элинин улуу ойчулу бар, Конфуций деп коебуз. Азыр биз кыргызча өзүнүн азыр котормочубуз айтып берсе, эмне себептен бул Конфузу деп турат. Ушул жөнүндө биздин котормочу айтып берсе, ошондой эле биз Ойлор жана маектер жана Конфуций мектебиндеги түшүндүрмө деген дагы бир эки китебибиздин бет ачары болгон турат. Келиңиз анда сизден сурайлык бул котормо тууралуу. Алгач Конфуцийди биздин басмакана жалпы Конфузу деп атап алдык. Анткени кытайча түп нускасында Конфузу деп ушундай аталат да. Ал эми орустар Палладий системасы боюнча Конфуций деп айтып жүрүшөт да. Ошон үчүн биз өзүбүз баягы түп нускага жакын маанисин алып, кандай айтылса ошол маанисинде кыргыз тилинде да тыгышы бар болгондуктан Конфузу деп алганбыз да. Ошондо бул пинин системасында транскрипцияланганда, пининде латын графикасы менен берилгенде Конфузу деп окулат экен да. Биз болсо Конфуций эмес, Конфузу. Деги эле биздин ушу басма компаниядан чыгып аткан китептерди ошо түп нускада кандай берилсе, ошондой берүү жагын колго алдык, Кудай буйрса. Баягы Орусия мамлекети кененирээк берген да, анан биз ошондон алып эле, анан түп нускасын билбей эле, биз ошондо оюбуз баардык нерсебиз ошо бөлүп каптырабыз Конфуций депчи. Эң сонун. Анан бул китептерди дагы сиз которсоңуз керек. Буга канча эмгек кетти, канча убакыт кетти, канча көздүн майы кетти? Бул Конфуций мектебиндеги баяндар аттуу китепти Конфуцийдин шакирттери жазып калтырышкан. Аларды топтоп, анан Конфуций мектебиндеги баяндарга түшүндүрмө деп Яң Чаомин аттуу кыйын атактуу профессор китеп кылып жазыптыр. Бүгүн бул байыркы эски Кытай тилинде жазылган. Аны бүгүнкү күндөгү Кытай тилине которуп, бизге сунуштап жазып чыкты.
чыкты. Бул китепти которуу мен үчүн ары түйшүктүү, татаал, ошол менен эле бирге аябай кызыктуу болду. Анткени бул китептин ичинде байыркы Кытай тили дагы кездешет да. Анан аларды биз Кытай тилин билбей, эски Кытай тилин билбейбиз. Анан Кытай булактарына кайрылып, алардан изилдеп, карап, окуп, салыштырып чыгып, анан кийин гана маанисин толук алгандан кийин кыргыз тилине которуп чыктык да. Бул китеп аябай кыска убакыттын ичинде жалпы биздин компаниядагы адамдардын жалпы бир команда болуп иштеп бүтүрүп чыктык. Дээрлик 2 ай сарпталды бул ишти которгонго. 2 айдын ичинде Айзада которду, 1 айдын ичинде ошо редакцияланып, биздин ошо басма компаниянын дагы бир жакшы жери биз атайын редакциялык кеңеш түзгөнбүз. Редакциялык кеңештин курамында биздин илимдин ар тармагынын көрүнүктүү өкүлдөрү бар. Айта кетсек, филология илимдеринин доктору профессор Сыртбай Жолдошович Мусаев төрагасы, ошондой эле экономика илимдеринин доктору профессор Айылчы Сарыбаев, юридика илимдеринин доктору профессор Борубашев агайыбыз бар, Саламат Аламанов агайыбыз бар, география илимдеринин доктору профессор, ошондой эле тил комиссиясынын да өкүлдөр бар. Биздин ошо редакциялык кеңеш, биз котормочуларыбыз китепти которгондон кийин биздин редакторлорубуз редакциялайт ал китепти, анан корректорубуз карайт, анан кийин барып биздин ошо редакциялык кеңештин колуна түшөт эксперттерибиз. Алар өзүнүн акыл насаатын айтып, оңдоп түзөп бергенден кийин гана басмага сунушташат да. Жалпы окурмандарга түшүнүктүүбү, берсе болобу, окурмандар кандай кабыл алат деп. Анан кийин гана биз басмага берип, жалпы окурмандарга сунуштай алабыз китебибизди. Бул дагы ошондой процесстерден өтүп отуруп, мынакей окурмандарыбызга Кудай буйруса эми 12-синде бет ачары болот, сунуштайбыз буйруса. 12-синде бул сонун бир китептердин ачылышы болот экен, бет ачары. Бул тууралуу айта кетсеңиз, бул жакта кимдер келет, эмнелер камтылган? Абдан жакшы. Бул ошо 12-синде Шанс китеп дүкөнүндө өтөт, китептердин бет ачары. Бул китептердин атайын бул Шандоң басма компаниясынын алганбыз. Бул китепти автордук укукту ошол жактан өкүлдөр, коноктор келет. Ошол Шандоң басма компаниясынан Кытай жергесинен келип атат бизге. Ошондой эле биздин Кыргызстандагы эл өкүлдөрү келет, Кудай буйруса, мамлекеттик кызматкерлер келет, саясий ишмерлер келет, конокторубуздун тизмеси түзүлдү, такталды, чакыруулар таратылды, Кудай буйруса, жакшы иш-чара өткөрүүнүн үстүндө турабыз. Ал эми бул китепти эгерде каалоочулар болсо, алгысы келгендер, окугусу келгендер кайсы жерден алса болот, кайсы жерден окуса болот? Жакшы, Бишкек шаарында жайгашкан Шанс китеп дүкөнүнөн ала алсаңыздар болот. Биздин Шанс китеп дүкөнүнүн жөнүндө айта кетсек, ошо басма компания ачылгандан кийин сөзсүз адамдар негизи эле китеп менен өнүгүп өсөт, жан дүйнөбүздү китеп менен байытып келебиз. Азыр карасак, китеп ачпай эле элдин баардыгы эле башка дүкөндөрдү ачууда да, китеп саткан дүкөн дээрлик жок эсептесек болот. Анан ошо биздин басма компаниянын дагы максаты болуп, бул эки элдин ортосунда достукту бекемдөө, ошондой эле баягы кыргыз элине кандайдыр бир салым, кыргыз тилине, кыргыз котормосуна салым кошуу иретинде атайын ошо Шанс китеп дүкөнү ачылган 2017-жылы. Шанс китеп дүкөнүндө ошо биздин басма компания тарабынан чыгарылган китептер гана сатылбастан, жалпы орус тилиндеги, англис тилиндеги, кыргыз тилиндеги бардык авторлордун, бардык тармактагы, бардык жанрда китептерди тапсаңыздар болот. Эң сонун. Эми экинчи күнү дагы биздин угушубузча караганда бир сүрөт көргөзмөсү болот экен. Ошол тууралуу да айта кетсеңиз, бул эмне сүрөт көргөзмөсү болот? Жакшы, бул ошо Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында уюштурулган Кытай кечээ жана бүгүн деген сүрөт көргөзмөсү болот. Бул сүрөт көргөзмө негизи фото сүрөттөр камтылган. Кытайдын ар бир 10 жылдагы өнүгүүлөрү көрсөтүлөт да. 10 жыл мурда кандай эле, мисалы 1930-жылы кандай эле, анан 40-жылы кандай болуп өнүктү ошол эле жер кандай болду. Азыркы күндө баягы өзүңүздөр билесиздер, өнүккөн өлкөнүн катарын толуктоду, алдыңкы 10 өлкөнүн катарын. Ал эми ушул кандай өнүгүп жатат, кайсы жол менен өнүгүүдө, мындай Кытайга барып келбесек дагы ошол жерден сүрөт
сүрөт көргөзмөдөн жакшы бир сезимдерди жаратууга болот да, көрүп. Бул Кытай элинин тарыхын сүрөт аркылуу биз көрө алат экенбиз да анда. Ооба, сүрөт аркылуу көрө аласыздар. Ал эми Кытай жергеси тууралуу бул Айза да жакшы билет. Анткени биздин котормочулардын баардыгы магистратураны Кытай жергесинен бүтүп келишкен. Анан биздин котормочулар биз бул кыздардын көзү менен башка, ал эми кыргыз элинин көзү менен башка да. Башка болуп калат да. Ооба, келиңиз анда сизден дагы бир аз маалымат алып, Кытай жергесине саякатка чыгып келбейликпи? Мен Конфуций тууралуу кеп болуп аткандыктан ошол өзү төрөлүп өскөн Шаңдун провинциясынын Чуйфу шаарына баргандагы өзүмдүн эмоцияларымды айткым келет да. Ал жакта Конфуцийге укмуш мемориалдык комплекс курулуптур да. Анан биз аттиң Чыңгыз Айтматовго деле ошондой курулса деп баягы тилек кыласың да ичиңенчи. Анан ал жактагы мени таң калтырганы ата-энелер 2 жаштагы балдарынан үйдө ээрчитип жүрүп баарын көргөзөт да. Ошол идеологияны кичинекей кезинен баштап үйрөтөт ош балдарыначы. Баарын көргөзүп, мына бул жерде жазган, бул жакта шакирттер менен отуруп сүйлөшкөн деген сыяктуу кичинекей кезинен барып бери үйрөтөт да. Мисалы музейлерге барсаң да ошол эле көрүнүш да. 3 жаштагы баланы кичинекей дебей, ар бирин кызыктырып көргөзүп берип, менин оюмча ушунун аркасында да өнүгүп атат деп ойлойм да. Ошол эле маалда аябай карып калган карыялар, чоң энелер бири-бирин жүлөп таяп алып, ошол комплекстин ичин кыдырып жүргөндө мындай аябай таң калгам да. Бизде мындай көрүнүштөр тилекке каршы жок. Алар ошол өзлөрүнүн тарыхына, тамырына аябай баа беришет. Ошолорго дагы да болсо алыстан келип көрүп кетишет. Ошонусуна аябай суктангам да. Биз мындай нерсени укканда чындыгында кыргыз элге мындай жат көрүнүш сыяктуу көрүнөт да. Анткени 2 жаштагы баланы ээрчитмек түгүл, кичинекей эле бул эмне деп суроо берип койсо эле, ай жөн отурчу деп ушуп калабыз го. Чындыгында ушул нерселерден таалим тарбия алышыбыз керек экен. Анан чындыгында эле бул Кытай элинин тарыхын сүрөт көргөзмө аркылуу көрүш үчүн биздин жарандар келип көрсө болобу? Сөзсүз келип көрсөңүздөр болот. Ошо 13-июнда саат 10:00 башталат. Жалпы көрүүчүлөргө эшик ачык. Шанс китеп дүкөнүнө кайрылсаңыздар эле биздин иш-чарага күбө болуп кетесиздер. Эң сонун, андыктан баардык биздин көрүүчүлөрүбүздү чакыралык дагы. Эми сөзүбүздүн соңунда бул иш-чара же болбосо бул компания, басма компаниясы дагы да болсо алдыда кандай пландарды аткарат, кандай иш-чараларды өткөрөт, кандай максаттары бар? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Биз ушул Кытай элинин гана адабияттарын кыргыз тилине которбоздон келечекте максатыбыз бар. Ошол кыргыздардын дагы жакшы чыгармаларын Кытай элине таанытуу. Кудай буйруса которуп, кытайча которуп. Анын үстүндө азыр биз дагы демөөрчүлүк менен да иш алып барып келүүбүз. Тагыраагы өзүңүздөр көргөндөй ушул жылы Каныбек Иманалиев агайыбыз менен Кеңеш Жусупов агайыбыздын Кыргыздар аттуу 20 томдук китеби жарык көрдү. Ошол китептин жарык көрүшүнө биздин компания демөөрчүлүк кылып бердик. Бул кыргыз эл үчүн, биз үчүн, биздин компания үчүн, биздин компаниянын ар бир кызматкери үчүн сыймык деп эсептейбиз. Биздин инсандык сыймык милдетибиз бул. Ошондой эле келечекте дагы ошол ойлоп атабыз. Азыркы күндө китеп кайсыл тармактагы китептер жетишсиз кыргыз окурмандарына, кыргыз жазуучуларынын же болбосо аз санда чыгып калган. Ушуларды азыр биз атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Кайсыл китепти басмадан чыгарууга көмөктөшсөк деп. Кудай буйруса жакынкы күндөрдө дагы кыргыздын бир жакшы жазуучусунун китебин Кудай буйруса басмадан чыгарабыз деген ойдобуз. Ал эми айтып калбадыңызбы баягы сурамжылоо жүргүзүп жатабыз депчи. Азыр биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн өзлөрүнүн мүмкүн ойлору бар, кеңештери бар, суроолору бар. Кайсы жакка кайрылса болот? Өзлөрүнүн оюн кайсы жакка айтса болот? Туура, бул дагы деле болсо биздин Шанс китеп дүкөнүнө кайрылса болот. Шанс китеп дүкөнүнүн кызматкерлерине же болбосо Шанс китеп дүкөнүнө келип ошол жерден айтып кетсе болот. Же болбосо биздин
сайтыбыз бар, ошол жерде атайын даректерибиз жазылган. Ошол даректерибизге кайрылса, биз сөзсүз кубанычта болобуз. Эң сонун. Ал эми мынакей ушундай сонун маалыматтарды берген биздин конокторубуз тактап айтканда тааныштырып өтөйүн. Чыгыш адабияты жана искусствосы басма компаниясынын башкы редактору Назгүл Асанакунова жана ошондой эле ошол Кыргызстанда алгачкы жолу баса белгилеп айта кетейин, Кытай элинин китептерин кыргыз тилине которгон котормочу Айзада Малабекова бизде конокто болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Андыктан азыр сиздерге эркин микрофон сунайын. Урматтуу кыргыз элим, ушул 13 жана 14 июнда өтө турган ШКУнун саммитин жакшы өткөзүп алалы. Ошондой эле ар бир кыргыз элине китеп менен дос болуңуздар демекмин. Китепте бул акыл казына, жан дүйнөбүздү байытып, руханий азык алуучу бир гана китеп деп айтмакмын. Андыктан китеп окуңуздар деп гана айтат элем. Эң сонун. Келиңиз. Мен которгон Конфуцийдин ойлору бул Кытайдын руханий дөөлөттөрүнүн бири десек болот. Ошону менен азыркы убакта Кытай мамлекети өнүгүп келе жатат. Ушул идеология катары кабыл алып, биз ошондон өзүбүзгө жакшысын алып, тарыхтан дагы үлгү алып, керектүүсүн алып, өзүбүздү өнүктүрсөк деп ойлойм. Сөзсүз түрдө сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Дагы да болсо ушундай көптөгөн бир сонун иш-чараларды өткөрүп жүрө бериңиздер. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары уланталык. Чындыгында жан дүйнөңүзгө гүл азык, жан азык жана ошондой эле аруу тилектерди алам десеңиздер, 12-13 июнь күндөрү сөзсүз түрдө Шанс китеп дүкөнүнө баш багып койсоңуздар болот. Кыргыз элинин жана ошондой эле Кытай элинин тарыхын көз алдыңыздан өткөрөсүз деп сиздерге сөз берип кетелик. Биз болсо көрсөтүүбүздү ушундай жакшы пайдалуу кеңештер менен улантабыз. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар.